Устаз, жогоруда айттыңыз, адам ээси менен адам дедиңиз да, устаз. Эгер анын ээси болбой турган болсо, ал адам эмес. Кандай түшүнсөк болот? Ушуга бир багыт берип койсоңуз, устаз. Чыңгыз Айтматовдун бир сөзүн мен окугам. Көп айтам ушул сөздү. Күндө адам болуп жашоо кыйын дейт ал киши. Мен ким кандай түшүнөт билбейм, мага катуу таасир берди да ушул сөз. Күндө адам болуп жашоо кыйын экен. Бул деген күндө автобуска чыксаң ордуңан туруп бирөөгө орун бер, бирөөнүн жүгүн көтөрүшүп кой деген сөз болбосо керек. Күндө адам болуп жашоо, адамгерчилик менен жашоо, адам жашоосунда жашоо бул Кудай менен деп мен ушундай чечмеледим. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Мааниси ушундай. Итте мусулманга сабак бар дейт. Пайгамбарыбыз хадиси бар ушундай. Субханалла. Дагы бир алымдын сөзүн уккам, иттен бир 20дан ашык фазилетин тапкан да. Анан мен да кызыгып отуруп байкадым. И мен да итте кээ бир биз үйрөнө турган нерселерди байкадым. Ит эч качан ээсин сатпайт экен. Эч качан ээсине тарынбай деген. Дайым ээсинин бергенине ынанат экен. Шүгүр кылат. Шүгүр кылат, каниет кылат. Ээсин көргөнгө куштар экен. Дайым ээсин көргүсү келип, ээси азыр тепкилеп салса да, мынтип колун неме кылса чуркап келе берет экен. Кечиримдүү болот экен ээсине. Ээси жаман көргөндө ит да жаман көрөт экен. Ээси жакшы көргөндө жакшы көрөт экен. Ээсинин жакындарын тим эле өзүнүн жакынындай коргойт. Ээсине болушат экен. Ээсине бирөө жаман көз менен караса ага ырылдап, аны жакын жолотпойт ээсине. Ит ээси менен ит болот экен. Ошону коргоп, ошо кызмат кылуу менен ит болот экен. Ээсинен кетип калса, же ээси бир жака барып ыргытып ийсе, ээсиз калса, иттик кылбай коет экен. Баягы кайрат жок. Жок, баягы чоң Кавказ деген иттер деле көчөдө кичинекей бала таш менен урса кетип калат. Ал ит эмес. Иттик кылбай баштат. Иттик кылбай койду. Ага бирөө келип, мен сенин ээңмин, давай мына жерде жашайсың, мен сага оокат берем десе, кайра иттиги жанданат, кайра ошол ээсине кызмат кыла баштайт. Ит иттик кылышы үчүн ээлүү болуш керек экен. Адам адамдык кылыш үчүн анда ээси болуш керек. Жок деген итчелик. Кээ бир иттер бар, ээсин жоготсо куса болуп өлүп калат. Хатико. Адам кудайсыз кантип жашап жүрөт? Тентип жүргөн иттей. Капа болбосун. Байлыгы да бар жогу бар, ушу бардык нерсеси бар, бирок жүрөктө кыжалаттык да, ал адамгерчилик болбой атат. Ал сыйынайын дейт, каяка сыйынат? Бир апарып бияка чокундуруп койду, бир апарып бияка чокундуруп койду, бир апарып бияка тоңкойтуп койду, бир апарып бияка эңкейтип койду. Чыныгы өзүнүн нээси, жаратуучусу менен мамилеси жок. Билбейт, ким менин ээм, кайсы тообу, ташпы, суубу, күнбү, ким издеп жүрүп кыжалат жүрөгү. Бул өтө оор. Аны адамсың десең адаммын дейт, мушташып кетет. Керек болсо мен имандуу адаммын дейт, ансыз келгенсип. Адамдыгы Раббысы менен сүйлөшө алгандыгы. Анын бергенине каниет кылуу, аны менен жолугушууга умтулуу, ага ыраазы болуу, анын динин коргоо, анын сүйүктүүлөрүн сүйүү, анын жек көргөндөрүн жек көрүү, анын сүйүктүүлөрүнө болушуу, коргоо аларды, ээсине жакындашууга умтулуу. Күтүү аны менен болгон жолугушууду. Качан мен Раббыма жолугам? Куса болуу аны менен. Ага, куса болуу. Сагынуу. Мына ушул адамдын белгиси болуш керек. Адамгерчиликтин белгиси ушул болуш керек.